Бакиевтердин эле эмес, Акаевдардын көмүскөдөгү кардиналы, энергетикалык тармактагы коррупциялык схемалардын автору аттыккан Алексей Шершов Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө алынган болчу. Кечээ 10 майда УКМК тарабынан Максим Бакиевдин жакын досу болгон Алексей Шершов кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бирок бир күн өтпөй 1-май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыкты. Бул боюнча Алексей Шершовду легалдаштыруу аракеттери жүрүп жатат дешүүдө. Дал ушул суроо менен Супер ТВ каналы эл өкүлдөрүнө кайрылып көрөбүз. Алексей Шершовду легалдаштыруу аракети жүрүп жатат дегенге көз карашыңыз кандай? Биринчиден мен ойлойм, адамды Кыргызстан баардыгы тааныйт. Анын кылган схемаларын биз айтып эле келатабыз. Демек, буну терең изилдеп, анан эч кандай үйгө кое бербей, толугу менен отуруп, баардык өзүнүн жоопкерчилиги менен жазага тартылыш керек деп эсептейм. Бүгүнкү күндө бүгүн чыгып кеткен өтө мындай коомчулук үчүн туура эмес пикир жаралып атат. Мен үчүн дагы бул туура эмес болуп атат. Анткени баардыгыбыз билип атабыз, көрүп атабыз. Ал кишини билебиз, анын схемаларын айтып жүрөбүз, билип жүрөбүз. Анан болбой эле кайра эле бүгүн аны бир үй камагына чыгарып койгон бир аз туура эмес болуп иши болду деп ойлойм. Бул боюнча бизде депутаттар маселени көтөрдү. Мен көтөрөйүн деп калдым эле, алар көтөрүп калды. Мен ойлойм, буну сөзсүз түрдө биз териштиришибиз керек. Жана биз депутат катары талапты катуу коюшубуз керек. Менин күмөнүм боюнча биздин рыноктон доллар менен евро сатып алынып, кайра башка өлкөгө алып чыгып кеткен бир схема иштеп баштаган. Бир канча булактарда мен тактап атам да. Ошол акчалар дагы фирманы билем, бирок эмне багытта келген, каяка чыгып кетип атат. Ал боюнча дагы мына улуттук банк мага жооп берип атат. Бул банк жанагы купуя мыйзамга жооп бере албайбыз дейт. Бул жерде финразведка мына жообу турат. Менде финразведканын мына финансылык чалгындоо боюнча мамлекеттик кызматы. Булар айтып атат, мына биз мыйзамдар боюнча бул банкка келген, Орусиядан келген жанагы миллиондогон акчалар жөнүндө биз сизге жооп бере албайбыз деп атат да. Мен айтып атам, анда ким жооп берет? 600 миллион орус рубли келсе, Кыргызстандагы рыноктон, банктардан долларларды, еврону сатып алып атса, бул аягы келип, доллар көтөрүлүп, евро көтөрүлсө, кымбатчылык алып келип атса, биз жөн эле ызы чутабыз. Бирок мунун артында дагы бир схеманын авторлору турат деген күмөн ой менде жаралып, мына ушундай запросторго жооптор ушундай болуп атат. Мына ушундай схеманы кайрадан башталбаш керек. Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Айдар Акаев менен Максим Бакиевтер менен чогуу жүргөн, энергетикада билесиңер, жанагы жок адамдарга, жок компанияларга эле жанагы счет жазып туруп, акчаларды мындай алып чоң схемаларды түзгөн да. Эми ошол адамдар кайрадан түрдүү схемалар менен Кыргызстанга кайтып келгени өтө өкүнүчтүү. Андан дагы чоң өкүнүчтүү. Бул камалып, жарым сутка, бир суткага жетпей кайра чыгып кеткени, бул баягы коррупция менен күрөшүп атабыз деген саясатка мындай чоң көй жаап атат да. Ошон үчүн канчалаган мисалы саясатчылар жатат түрмөдө, айлап жылдап жатып чыгып атышат. Эмне ошолор Шершовдон дагы коркунучтуу. Ошон үчүн бизде коррупциялык схема түзүп, миллиардтарды кымырып, качып кетип, бирок ушинтип 1-2 күн отуруп чыксаң боло берет экен деп туруп, эми башка адамдар дагы кайтып келиши мүмкүн. Ошон үчүн президент, биздин күч органдарынын башчылары бул маселеге мындай кайдыгер карабаш керек деген ойдомун. Буга тиешелүү органдар баа берет. Бул азыр аягына чыга электе, кече кармалыптыр, сөзсүз баа берилет деп эсептейм. Оюм ар бир жаран болобу, биздин жаранбы, чет өлкөлүк жаран болобу, сөзсүз түрдө бул нерсени юридикалык бааны бир гана тергөө гана бере алат. Андан тышкары тергөө алкагынан тергелип сот тармагына өтөт. Сот гана чечим, өкүм чыгара алат. Жарандын күнөөсү барбы же жокпу деп. Ошон үчүн бул жерде эл өкүлү катары биз юридикалык баа бергенге бизде анда мүмкүнчүлүк жок. Бул өтө өкүнүчтүү. Мамлекет ушундайда күчүн көрсөтүш керек да. Мыйзамдын күчүн көрсөтүш керек. Анан мен чындыгында эл журт менен, шайлоочулар менен жолугушуп жүрүп, ушул окуяны чөө жайындай терең билбейт экенмин. Бирок бүгүн ушундай кабар болду. Өкүнүчтүү. Анан эң дагы тактап көрдүм. Негизи Кыргызстандан чыгарбаптыр, үй камагында экен.
мыйзамдын күчүн, адилеттүүлүгүн азыр көрсөтүп койбосо, билесиз, бул коррупционерлерге бир чоң сигнал болуп калат да. Эгер ушундай эле ак таза десе, анда сот менен далилдеп берсин. Бирок ушунчалык аты булганып, элдин журтунун оозунда айтылып жүргөн киши болсо, ушул учурда менин оюмча бир өтө адилеттүүлүгүн жана принципиалдуулугун көрсөтүш керек деп эсептейм. Негизи Ширшовду мен жакшы тааныбайт экенмин да. Мен сотко да ошол болуп аткан иликтөөгө да мындай кагаздарын көргөн эмесмин. Ал жөнүндө кайсы жерден билип атам? Сиздерден. То есть интернеттен. Илгери мен бала кезекте гестке жазсачы ишенчимин. Бүгүн интернеттен окуганыма ишенерим, кайсы жерден ишенсемби, кайсы жерден ишенбесемби деп ойлоп калам да, кээде ушул блогерлер журналистмин деп чыгат. Анан кийин эми чынында мындай өзүнүн абалы да мындай шектүү да, мындай соо кишиби, соо эмес киши. Кээ бирөөлөрүбүз ичип алып да чыгып атат. Ошол үчүн эми мындай эгерде интернетке ишенсем, анда чын эле бир аябай жаман киши, уур экен деп айтсам болот да. Бирок өзүм билбегенден кийин да таң калам да, эмне үчүн ушинтип ойлоп калдым. Жакында эле мен жакшы тааныган бир адам жөнүндө ушунчалык бир негативдүү статья чыкты. Окугандан кийин чалып айттым, ой сен ушундайсыңбы десем, таң калдым да, аны ал кишини жакшы билем. Ал киши жөнүндө жазгандай эмес да, ошол үчүн мен азыр мындай айтышым өтө кыйын. Эгерде сот процессинде болуп атканда, баягы ачыкка чыкканда, баягы доказательный базасычы, ошондо айтса болот да. Юрист катары айтам, эми эгерде соттун өкүмү жок болсо, ал соттун өкүмү күчүнө кирбесе, эч кимди күнөөлүүсүң деп айтканга болбойт, менин оюмча. Эми мындай да, бирөөнүн заманында баягы соттолгон киши кийин акталып атат. Ошол эле биздин Абдрахмановго окшогон канча кишилерибиз бар. Убагында аларды эле соттогон. Аларды да кээ бирөөлөр атууга кеткен. Бүгүн биздин шаарларыбызды, көчөлөрүбүздү ошолордун атынан коюп атабыз. Ошол үчүн мындай айтышым кыйын. Бирок эгерде статьялар баягы ал киши боюнча чыккан статьялардын баары чын болсо, анда камаш керек эле. Анан эми күнөөсү соттун баягы өкүмү чыккандан кийин мүмкүн баягы ачыкка чыгат да. Ошондо көрөбүз да, азырын айтыш кыйын да бул киши жөнүндө. Алексей Ширшовдун кечээ тергөө абагынан чыкканы боюнча бул аны легалдаштыруу жүрүп жатат деген ойлорду айтып жатышат да. Булга көз карашыңыз кандай? Легалдаштыруу жүрүп жатабы же жүрүп жатпайбы, жакын арада бардыгыбыз билсек керек. Бирок соттон чыгып кеткени мен үчүн күтүүсүз болду и өкүнүчтүү болду. Ошондой чечим кабыл алган сот мен ойлойт элем туура эмес чечим кабыл алды. Айрым эл өкүлдөрү Алексей Ширшовдун бир суткага жетпей тергөө абагынан чыкканын башка коррупционерлерге сес көрсөтүү болбой калды деп эсептерин айтышса, айрым эл өкүлдөрү юридикалык бааны бир гана сот берерин билдиришти.